Жалпы салам туугандар, кайрылы. Уланталы биздин билимибиздеги өткөндө тахограф жөнүндө, евровождение тахограф жөнүндө. Акыркы жолу роликте биз токтолгонбуз могу суточный паузагачы. Суточный пауза, анан межсуточный пауза. Же күндүз айдап баратканда 4 саат 30 минут айдагандан кийин 45 минут пауза болот. Кайра 4 саат 30 минут айдап туруп, анан кийин уже суточный паузага өтүп кетесиңер. Кечки таң атканга чейин эс аласыңар. Анан ошол 45 минут пауза деген күндө иштеп аткан пауза. Күндүзкү паузаны 2ге бөлсө болот экен деп, 15 минут 30 минут. Ошондо айтпай калыптырмын, наоборот болбойт. 30 минут туруп анан кийин айдап кетип кайра 15 минут турам деп 45 минут жазайын деген болбой калат, туура эмес болуп калат. Дегенде 15 минут болот. 15 минуттан кийин 16 минут болгондо жылай берип туруп, анан иштеп дагы 30 минут туруп койсоңор, ошондо пауза 45 деп эсептелип калат да. Наоборот кылсаңар эсептелбейт. Бүгүн көңүл бурайын дегеним, ар бир водитель Европага келгенде код 95 дегенден өтөт. Ал дегенде свидетельство евроводитель алыш керек, ошон үчүн окуш керек. Окуганда мөөнөтү ар кандай болот, узун, анан кыска, длинный, короткий курс деп коет. Короткий курсту ким окуйт? Короткий курсту категория С праваны 2009 жылдын октябрь айына чейин алгандар короткий курс өтөт. Короткий курс ал 3 күндөн 5 күнгө чейин болот. Длинный курс болсо 2009 жылдын октябрь айынан кийин алгандар категория Ц'ны грузовой. Алар длинный курс. Длинный курс деген ал 1,5 айдан 2 айга чейин узалып кетет да. Анан короткий курсту окугандан кийин, курс деген эмне ал деген? Эмнени камтыйт? Курс деген камтыганы, мисалы үчүн, могу китепти камтыйт. Курстан ушул китепти, бул польский вариант, шкаление деп коет, шкаление, курс же учеба деп коет. Анан код 95 бүт ушул ичинде. Бу жерде бир 10 чакты темадай бар, ошонун баарын өтүш керек да. Анан келгенде, мисалы үчүн, китепти окубайсыңар, компьютерден ачып берет. Ошол жерден бир айым бар, ал көрсөтүп турат да. Компьютерден ачып берет да, компьютерден анан могу китеп ачыла берет. Башынан баштайт темаларды окуй бересиңер. Компьютерда, китепте эмес, окуй бересиңер. Акырына чейин окуйсуңар. Окуп бүткөндөн кийин анан компьютерден тест болот. Суроолор болот. Кадимки ГАИден правага тапшырып атканда компьютерге отургандай болот да. Суроолор болот, анан ошол суроолорго жооп бериш керек да. Где-то 20-23 суроолордой бар. Ар бир темага где-то 3 темага 20 суроодон болот да. Ошого жооп бериш керек. Жооп бербей калсаңар, билбей калсаңар же шекишип атсаңар туура эмес деп, чанда алып бараткан айымды чакырып суроо берип, мойду түшүнбөй калдым десең жардам берет. Бияктагындай эмес, тапшырбай калдың, сөзсүз тапшырасыңар. Анткени бүт платный. Анан ошол суроолорго жооп бергенден кийин свидетельство берет. Водитель код 95 деген бул кагаз болот. А4-нин жарымындай да формат. Свидетельство керовца деген евро вариант, код 95. Ал деген өзүңөрдүкү болот, ал постоянно силерде болот. Пока силер Европада иштеп жүргөнчө ошол свидетельство силерди удостоверениялардай болот да, что лицензия на право вождения по Европе. Школу прошел деген. Көңүл бурайын дегеним ушул китептин эң акыркы баракчада интернеттен карап тапса болот. Ушул китепти да интернетте болуш керек. Көңүлүңөрдү бурайын дегеним эң акыркы баракчада мынакей бизге суткага ылайыктуу канча айдаш керек, канча пауза туруш керек, бир жумада канча айдаш керек, 2 жумада канча айдаш керек, ошол бар ушул китепте эң акыркы баракчасында. Мисалы үчүн баягы 4 режим деп атпадым беле? Ошол 4 режим
мынакей бу жерде бар, мынакей 4 режим. Биринчи режим бул деген жанакы руль точка вождениени көрсөтөт, тахографты күйүп калат силер айдап бараткан. Бул деген молоточкалар бояк, же болбосо балкачалар, кыргызча айталы, балкачалар деп коет. Бул деген тиги заправкага келдиңер же бирдеме машина менен ремонт кылып атасыңарбы же дөңгөлөгүн бирдемесин жасап атканда ушуга коюп коюш керек да. Кээ бирде койбой каласың, анан полиция келбей калса, билбей калса, анан өтүп кетет да, эчтеке болбойт. Бул деген ожидание. İştebейсиңер, айдабайсыңар, жөн эле турасың, документация күтүп атасыңар, А, Б, Ч, да. Бул режимди чын айтканда мен өзүм кое элекмин. Бир да жолу кое элекмин атайын, өзү да коюлбайт тахографта. Вот. Мындай эмеси жок да, көп анча деле маанилүү эмес. Эң маанилүү бул пауза деген режимдеги кроватка. Профсоюздар, полициялар ушуну карайт. Канча эс алдыңар? Полный эс алдыңарбы? Же эс албай калдыңарбы? Же 5 минут, 1 минут эс албай калдыңарбы деген да, ошо. Полный пауза болбой калса, анда штраф салат ошо. Кийин барат, кийин. Могу жерде көрсөтүлүп турат. 9 saat айдаганды кантип айдаш керек. 4,5 saat вождение айдайсыңар. Анан парковка таап туруп 4,5 saaттан ашып кетпестен, парковка таап туруп турасыңар 45 минут кроватка. 45 минут бүткөндө 1 минут кошту 46 кылып туруп жыласыңар, кайра 4,5 saat айдайсыңар, руль точка. Тахографта ошондой көрсөтөт. Ол анан ошол полный 2 жолу 4 saat 30 минуттан кийин айдагандан кийин болду. Силер уже эс аласыңар. Суточный паузага өтөсүңөр. Парковка таап туруп токтойсуңар, 4 saat 30 минут өткөзбөй мордон ашып кетпей. Парковка таап токтоп, өлкөнү жабасыңар дагы паузага турасыңар. Ошондо силердин пауза 9 saat айдасаңар, силердин паузаңар 9 saat 11 saat болот пауза, ночной пауза, 11 saat, полный пауза деп коет. Бирок силер 9 saat деле кыска пауза туруп койсоңор болот. Кыска паузадан 9 saattан 3 жолу турсаңар болот. 3 жолдон ашпаш керек. 4 жолу тура албайсыңар, 5 жолу, 6 жолу тура албайсыңар. 3 жолу турдуңар болду, анан калган паузалар 11ден болуш керек силердики. Же болбосо полный баары 11ден болуп кетсе бир жумада, ал наоборот жакшы. Анан эртең менен эрте туруш керек, эрте айдаш керек деп 9 saat эле туруп коюп жыла берсеңер болот. Бирок 3 жолу бир жумада 3 жолдон ашпайсыңар 9 saat. Анан рабочий день дегенди айтып кетиш керек да. Мисалы үчүн рабочий день бир күндө 24 saat. Суткада 24 saat. Ошонун 11 saat пауза болот. 24-тен 11-ди алганда 13 калып атат. 13 saatты бөлөбүз кайра. 9 saat айдасаңар 4 saat калып атат, туура? Ошол 4 saat эмнеге берилет? Ал деген молоточкалар же режим ожидания же молоточка. Ошол 4 saat ошого берилет. 13, анан 11. 11 saat пауза. Эгерде силер 13 saat, 9 saat айдадыңар, анан туруп заправка тигиби карап атасыңар, анан 13 saattан ашып баратса силердин рабочий күнүңөр, рабочий день деп коет, бир суткада. Анда ашып кетет, 13 saattан 1 минут ашып кетсе, силердики 15 saattык болуп эсептелип калат. Даже 13 saat 5 минут ашып кеттиби, 6 минут ашып кеттиби, же 1 saat ашып кеттиби, 14 болуп кеттиби, айырмасы жок. 1 минут ашса эле болду, 15 saat деп эсептеп салат. 15 saat рабочий время, рабочий убакыт 15 saat алды водитель десе, тахограф ошондо силерге 9 saattык пауза калат. 15ке 9 кошкондо 24 болот сутка. Ошон үчүн желательно 13 saattан эле иштеп туруш керек, анан 15 saatка кээ бирде өтүп кетет, зарылдык болуп калат, айдап барыш керек же
погрузка загрузка бүтө эле анда 15 саат ала бергиле. Бирок 15 сааттык рабочий времяны силер 2 жолу аласыңар бир жумада. Кээ бирлер 3 жолу ала аласыңар дейт. Мен болсо 2 жолдон алам, 3-чү жолу рисковать этпейм, албайм. А көбүнчө 13 саат иштеп эле, ошол жетишет, 13 саат иштеп эле анан кийин паузага өтүп кетесиң. Анан зарылдык болуп калса 15 сааттан ала берсеңер болот. Бирок 2 жолу бир жумада. Ылдыйкы могу графикте мынакей силер көргөндөй көрсөтүп турат. Кроватка могу паузаны 45 мүнөттүк паузаны 2-ге бөлсө болот депчи. 15 мүнөт, анан 30 мүнөт. Наоборот болбойт. 15 мүнөт, 30 мүнөт. 45 деп эсептеп. 15 мүнөт турдуңар пауза, кайра айдадыңар. Анан кийин айдап баратып, могу 4 саат 30 мүнөт түгөнөйүн дегенде эскертет, токтоп туруп, 30 мүнөт туруп коюп туруп, анан кайра айдап кетсеңер, кайра 4 саат берет тахограф силерге. Астыңкы графикте болсо 10 саатты кантип айдаш керек. Бул 9 саатты көрдүк, эми 10 саат. Бир суткада, бир күндө 9 саат жетише албай калды, силер жетпей калдыңар базага чейин, же болбосо парковкага чейин жетише албай калдыңар, саатыңар түгөнүп атат 9 саат, же болбосо фирмага выгрузкага жетише албай атасыңар 9 саат түгөнүп атат. Ошондо эмне кыласыңар? 9 сааттык түгөнгөндө силер 11 сааттык паузага турбайсыңар. Суточный. Силер 45 мүнөт туруп эле кайра айдап тахографты карайсыңар. 45 мүнөт тургандан кийин тахограф силерге берет, дагы 1 саат берет. Айдасаңар айдагыла, жетип алгыла депчи. Ошону 1 саатты алып туруп, анан кийин 1 саат түгөнөйүн дегенде суточный паузага өтүп кетсеңер болот. Же болбосо могу жерден 4 саат айдап, 3 саат айдап 45 мүнөттөн кыла берсеңер, 3 саат 45 мүнөт турдуңар, 3 саат 45 мүнөт турдуңар, 6 саат болобу? Анан кайра 45 мүнөт туруп койсоңор, дагы 3 саат берет. Ошо баш аягы 9 саат болот. Ошентип баягы калып калган калдыктарды берет да тахограф силерге. Күнүмдүк вожденияларды албайт тахограф. Канча калса ошол берип салат. Бирок эң аягында 45 мүнөт туруп койсоңор, алам десеңер берип коет. Өзүнүн карызын силерге берет тахограф. Анан могу 10 саат деп атпайбызбы вождение. 10 саат вожденияны биз бир жумада 2 жолу эле ала алабыз. 3 жолу ала албайбыз. 2 жолу алгандан кийин болду, анан бүтөт ошолор. Жанакы компьютерде, панелде, Мерседестерде ошол жерде бар күйүп турат да, 2 жолу алдыңар же 1 жолу алдыңарбы депчи, 2 жашыл точка болот панелде. Ошол 10 саат алып туруп 1 жолу алгандан кийин 1 жашыл точкасы өчүп калат. 2 жолу алсаңар экөө тең өчөт. Жок депчи. Мисалы 10 сааттык вожденияны эң акырына калтырат водительдерчи. Мен дагы акырына калтырып коем, запас кармай. Кээ бирде зарыл болуп калат, барыш керек, узак айдап коюш керек, же жумуш Европадан бүткөндөн кийин кайра Польшага баратканда 10 саат айдаш керек. Мисалы үчүн Франциядан чыкканда 1200 километр түсөт. Ошон үчүн 10 сааттыкты запас кылып эң акыркы кармап турабыз. Көбүнчө 9 сааттан эле иштеп эле ушинтип эмете беребиз да, айдай беребиз, иштей беребиз. Эми кайра кайталасак, 9 сааттан айдасак болот, такай бир жуманын ичинде. Бирок 10 сааттан 2 жолу алсак болот бир жумада. 13 саат рабочий ден иштей берсек болот бир жумада, күндө 13 сааттан. Андан ашырсак 15 саатка ашып кетет, бирок 15 сааттан 2 жолу алсак болот. Андан ашырбаш керек. Анан паузага тура бериш керек да, кыскача. Ошо тиешелүү суточный вождение, суточный паузаларга тиешелүү ушул маалымат бүгүнкүгө кыскача. Эми убакыт бүтүп атат. Рахмат баарыңарга, көрүп атканыңарга. Может пайдалуу болду, пайдалуу болсо суроолор пайда болсо суроо бере бергиле, комментариядан бере бергиле. Жооп берем суроолорго.
лайк басып койгула, жакса полезный информация болсо. Кош анда эмкиде көрүшкөнчө кош болгула.